Ассалому алейкум, атпай жұртым. Айтал Карнейден «Қапаланба китебе, о Аллах» деп башталады. Асмандағы жана жердегілердің бардығы андан жардам ырысқы сұрашады. Ал ар бір күн сайын иш үстінде. Егер деңіз қимылдап, толқын башталып шамал болса, анда кемедегілер чақырышады, о Аллах деп. Егер чөлді баратқан адашса, кербен жолдың қиышайса, жолаушылар қиын авалда қалышса, анда чақырышады, о Аллах деп. Егер башына бір мусибат түшсе, қайғыға батып, башына мүшкіл түшсе, анда чақырады, о Аллах деп. Егер қайрылғандардың алдында бардық ешіктер жабық болса, сұрағандардың алдында пардалар жабық болса, андалар қайқырышады, о Аллах деп. Игілікке жетуге айла амал қалбаса, жолдардың бары тарыса, үміттер түгенсе, байланыштар үзілсе, андалар чақырышады, о Аллах деп. Жер жүзі тар болып сығылсаң, жаныңа батпай қиналсаң, анда чақырғын, о Аллах деп. Аға Аллаха жақшы сөз, қалыс қылынған дуа, чын жүректен болған қайрылуы, күнөөсіздің ұйы, қайғы азап жеткеннен сөзі ғана жетіп барады. Түнкісін алақандарын жайып, андан Аллахтан сұрап қайрылышады, қолдарын сұнып, мұқтаждықтарын сұранышады. Бале қырсықта көздеріменен жалдырашып, андан ғана сұрашады. Аллахтың ысымыменен ғана адамдың сөзі оңылады. Андан жардам сұрап қайрылады. Аны зикір қылу, естуіменен жүрек тынчып, жан дүйнің рахаттанып, қайғы жоғылып, аң сезім ордына келіп, ишенім орындалады. Анткені Аллах пенделеріне бооркер. Аллах ысымдардың ең қоозы, тамғалардың ең жақшысы, сөйлемдердің ең туырасы, сөздердің ең асылы жана ең қымбаты. Аллахтың ысымдарына теңдеші ысым бар бекен. Аллах барына жетіштүү жана түбөлүк, күчтүү жана жардамчы, улук жана кудуреттүү даанышман. Бүгүн мүлк, падышалык кимдин колунда? Жалгыз каардуу Аллахтын колунда. Аллах бооркер жана кам көрүүчү, жардамга колун сунуучу, сүйкүмдүү жана жакшылык берүүчү. Силердеги жакшылыктардын бардыгы Аллахтан. Аллах улуу жана урмат ээси, айбаттуу жана кудуреттүү. Аллахым, кайгынын ордуна кубанычты бер, капалыктын ордуна курсантчылыкты бер. Коркуу пайда болгондо тынчтыкты бер. Аллахым, күйүп азаптуу жүрөктү айкындуулук менен тынчтандыр. Күйүп жаткан руханиятты ыйман суусу менен өчүр. О жараткан, түнкүсүн уктай албаган көздөргө өзүң бейпил уйку бер. Тынчсызданган жандарга тынчтыкты бер. Жардамыңды батыраак бер. О жараткан, адашкан көздөргө айкын жолду көрсөт. Туура эмес жолго түшүп, жолдон адашкандарга хидаят төз жолуңду көрсөт. Аллахым, азгырыктарды чыныгы нур менен жок кыл. Акыйкатсыздыкты чыныгы акыйкат менен жок кыл. Шайтандын жамандыктарын өзүңдүн аскерлериң менен кайтар. Аллахым, бизден кайгы капаны, тынчсызданууну алып сал. Сенден башкасынан коркуудан өзүң сакта. Сага гана таянабыз, бир өзүңө тобокел кылабыз. Сенден гана сурайбыз, жалгыз өзүңдөн гана жардам тилейбиз. Өзүң эң жакшы жардам берүүчү, таянычыбызсың. Бактылуу жаша. Ыймандуулук жана жакшы амал экөө ийгиликтүү турмуш куруунун сыры. Буларга бекемдир. Илим жана билим изде. Окуганды таштаба, анткени окуу кайгы капаны кетирет. Тобо кылууну ар дайым жаңылап тур. Күнөөнү ташта, анткени күнөө жашооңду бузат. Куранды дайыма ой жүгүртүү менен окуп, Аллахты көп зикир кыл. Адамдарга ар түрдүү жакшылыктарды жаса.
көкүрөгүң кенен болот. Коркок болбой эр жүрөк бол. Эр жүрөктүүлүктөн көкүрөгү бийик болот. Жүрөгүңдү көрө албастыктан, бузукулуктан, жаман ойлордон жана ар кандай жаман илдеттерден тазала. Ашыкча бир нерселерди кароону, сөз тыңшууну, элдерге аралашууну, тамакты жана уйкуну ташта. Пайда бере турган иш менен алек бол, кайгы капаңды кетирет. Бүгүнкү күнүңдү жашап өткөндө келечекти унут. Келбетиңде, турмушуңда, ден соолугуңду жана башка нерселерде өзүңдөн төмөндөгүлөрдү кара. Мүмкүнчүлүгүңдүн эң оорун карап, ошол оору келип калуу ыктымалы бар экенин эске алып, ошонун үстүндө иште. Ой пикириңде коркунучтуу кыялдар менен, жаман ойлор менен ой жүгүртпө. Ачууланбай сабырдуу, жумшак жана кечиримдүү бол. Анткени бул жашоо кыска. Жакшылык, байлык сенден кетип, кыйынчылык келет деп ойлобо. Бардык нерседе Аллахка гана тобокел кыл. Бир кыйынчылыкты өзүнө ылайык сүрөттөп, аны чоңойтуп асманга учуруп айтпагын. Башыңа бир кыйын маселе келүүдөн качпагын, жаман нерсени күтпөгүн, ар нерсенин өз убактысы бар. Турмушту жөнөкөйлөштүр. Ашкере байлык, оюн күлкүдөн алыс бол. Анткени ашкере байлык, оюн күлкү сени алек кылып коет. Дене дүнүйөгө батып кетсе, инсандын руханияты азап чегет. Сендеги болгон неамат жакшылыктар менен сага түшкөн мусибаттарды салыштыр. Ошондо жакшылыктар мусибаттан көп экендигин билесиң. Сага айтылган жаман сөздөр эч качан сага таасир бербейт. Аны айткандын өзүнө таасирин берет. Ал жөнүндө ойлонбо. Ой пикириңди оңдо, жакшылыктарды жана алдыга умтулууну гана ойло. Эч ким сага рахмат айтаарын күтпө. Сага бирөө рахмат айтууга сага эч кимдин карызы жок. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана башкага жакшылык кыл. Сага пайда бере турган ишиңди билип алып, ошону менен гана алек бол. Ошондо түйшүктөрдү унутасың. Жумушуңа чечкиндүү болуп, бүгүнкү ишти кийинкиге калтырба. Өзүңө ылайык келген пайдалуу илимди үйрөнүп, өзүң канааттанган пайдалуу ишти жаса. Аллахтын сага берген жакшылыктары жөнүндө ой пикир жүргүзүп, ал жөнүндө айт да Аллахка ыраазычылыгыңды билдир. Аллахтын сага берген ден соолук, мал дүйнө, үй бүлө жана жумушуна канааттан. Жакындан мамиле жасасаң да, алыстан мамиле жасасаң да, жакшы көз карашта болуп, кемчиликтерге көзүңдү жууп кой. Катачылыктарды, ушак сөздөрдү, адамдардын кемчиликтерин аңдагандан алыс бол. Спорт менен машыгып, ден соолугуңа көңүл бур, анткени ден соолугу таза адамдын акылы таза болот. Ар дайым кечирим, ден соолукту, саламатчылык жана бейпилдикти тилеп, Аллахка дуба кыл. Ойлон да ыраазычылык билдир. Мааниси. Аллахтын сага берген неамат жакшылыктарын эстегин, анткени ал жакшылыктар үстүңдөн жана эки бутуңдун астынан сени каптап турат. Эгер Аллахтын неаматтарын санасаңар, санына жетпейсиңер. Ден соолуктун чың болуусу, мекендин тынчтыгы, тамак-аш, кийим-кечек, таза аба, суулар. Сенде бардык байлык бар, бирок сен аны сезбейсиң. Жашоонун жакшылыгы бар, сен аны билбейсиң. Аллах силерди көрүнгөн, көрүнбөгөн неаматтарына бөлөп таштады. Эки көзүң, тилиң, оозуң, эки колуң, эки бутуң бар. Эми Раббиңердин кайсы кызматын жалганга чыгара аласыңар? Эки бутуң менен басуу оңой деп ойлойсуңбу? Канчалаган инсандар бар, буттарынан айрылган. Эки колуңа таянып жүрөсүң. Канчалаган инсандар бар, колдору кесилген. Көзүң толу уйкуда жатканың чындык эмеспи? Уктай албаган канчалаган көздөр бар. Курсагыңды каалаган тамак менен, чаңкооңду каалаган муздак суу менен толтуруп жатасың. Канчалаган жандар бар, оорунун айынан каалаган тамагын, каалаган суусун ич албай жүргөн. Дүлөй болуп калбаган кулагың жөнүндө ойлонсоң боло. Сокур болуп калбаган көзүң жөнүндө ойлонсоң боло. Алапес ооруга чалдыкпаган денеңе карасаң боло. Акылыңдан адашып акылсыз болуп, же болбосо жинди болуп калбаган акылыңа карасаң боло. Бир көзүңдү
Ухуд тоосундай болгон алтынга алмаштырат белең, кулагыңды бир тоо күмүшкө алмаштырат белең. Гүлдөн болгон сарайга тилиңди сатып дүлөй болгон келеби? Эки колуңду шуру, мунчук, бермет жана асыл таштарга алмаштырып колсуз жүргүң келеби? Албетте сен өтө чоң неаматта жашап жатасың, бирок аны билбейсиң. Бирок өзүңдү кайгыга бада жашап жатам деп ойлойсуң. Алдыда ысык наның турат, муздак сууң бар, бейпил уйкуң болуп жатат, күлүп жайнаган ден соолугуң бар, жоготкон нерселериңди ойлоп, бар нерсеңе ыраазы болбойсуң. Бир аз байлыгыңды жоготконуңа ызаланып, бактылуулуктун ачкычы колуңда турганын билбейсиң. Көптөгөн жакшылык, байлык, неаматтардын кадырына жетпейсиң. Ошондуктан жакшылап ойлонуп ыраазы бол. Силердин өзүңөрдө да ар түрдүү муштар бар экендигин карабайсыңарбы? Өзүң, үй бүлөң, үйүң, жумушуң, ден соолугуң, досторуң жөнүндө ойлонбойсуңбу? Бардык байлык сенин айланаңда турат. Алар Аллахтын неаматын таанып билип эле турушат, бирок кийин моюнга алышпайт. Өткөн иш өтүп кетти. Өткөн ишти эстеп, кайра козгоп, ошол үчүн кайгыга батуу бул акмакчылыкка жатат жана келечек турмушту жок кылган менен барабар. Акылдуу инсан өткөн ишти жаап, аны айтпайт, түбөлүккө бекитип аны ачпайт, жип менен аны катуу байлап эч качан чыгарбайт, жолун тосуп эч качан көргөзбөйт. Анткени өткөн иш өтүп кетти. Кайгыга батса дагы аны кайтара албайт, капаланса да аны оңдой албайт, тынчсызданса да кайра артка кайрый албайт. Анткени ал жок нерсе, өтүп кеткен кайгы капанын астында жашаба. Мурунку коркунучту эстебей, өз жаныңды куткар. Дарыянын өйдө карай агуусун, күндөн чыккан жерине кайтуусун, наристенин эненин курсагына кайра кирүүсүн, сүттүн эмчекке кайтуусун, көз жаштын кайра көзгө кайтуусун каалайсыңбы? Өткөн ишти кайра козгогонуң, ал жөнүндө сарсанаа болуп, күйүп жангандыгың, ал иштин астанасына жыгылгандыгың, өзүңдү өзүң азап кайгыга, коркунучка салгандыгың. Өткөн иштин барактарын ачуу келечекти жок кылат, алдыга болгон аракетти дагы бузуп салат, учурдагы аракетти дагы кыйратып салат. Аллах Таала Куранда мурунку коомдордун эмне кылгандыгы тууралуу эскерип, анан мындай деди: ал элдер небага өтүп кетти. Өткөн иш болуп өттү, анткени ал өлүк сыяктуу, анын дөңгөлөгүн кайра айлантуунун кажети жок. Өткөн ишти кайра артка кайтаргандык, тегирменден тартылып чыккан унду кайрадан таруу сыяктуу, себеби ал тартылган ун араланган тактайды кайраган аралоо, анткени ал аралаган тактай илгери өткөн ишке ыйлаган адамга айтылчу эмес. Өлүктөрдү кабырдан чыгарба деп. Айбандар тууралуу бирөөсү ушундай дейт. Айбандар эшекке карап, эмнеге сен кепшиң дейсиң деп сурап калышат. Анда эшек, калпты жаман көрөм деп жооп берген экен. Биздин кемчилигибиз өткөн нерсе менен алек болуп, келечекти аткара албай калабыз. Ушундай кооз үйлөрүбүзгө көңүл бурбай, эски чириген үй үчүн көз жаш кылабыз. Бүткүл адамзат топтолуп, өткөндү кайтарам десе да кайтара албайт, анткени ал нерсе мүмкүн эмес. Чындыгында инсандар алдын карашпайт, алдыга кайрылышпайт, анткени шамал алдыга карай болот, суу ылдый карай агат, кербен алдыга карай жүрөт. Ошондуктан сен да табияттын мыйзамын бузба. Бүгүнкү күнүңдү жаша. Эгер эрте менен турсаң, кечти күтпө. Кандай болсо дагы бүгүнкү күндү жашайсың. Кечээки күндөгү болгон жакшылыкпы же жамандыкпы, ал болуп өттү. Эртеңки келе турган күндү дагы күтпө. Бүгүнкү чыккан күндүн нуру, анын жарыгы ошол жетиштүү. Сенин өмүрүң бир күндүк. Бүгүн төрөлүп, бүгүн өлө тургандай, ошол күндү түбөлүк жашоодой кылып жаша. Ошондо гана өткөн кайгы капа менен келечекке келе турган коркуу сезимдер менен таасирленбейсиң. Бүгүнкү күнгө гана болгон күчүңдү жумшап, көңүлүңдү коюп, жаңы, жакшы нерселерди жасоого аракет кыл. Сөзсүз бүгүнкү күндөгү
Намазыңды чын ыкылас менен оку, Куран аяттарын окуп, аны түшүнүүгө аракет жасап, пикирленип ой жүгүрт, Аллахка зикирлерди айт, ишиңди таразалап туруп, анан аткар. Адамдарга жакшы мамиле жаса, сага келген нерсеге ыраазы бол, келбетиңе көңүл буруп, ден соолугуңду кара, башкаларга да пайдаң тийсин. Бүгүнкү күнүңдүн сааттарын керектүү убакыттарга бөлүп, минуталарын жылдарга айлант, секундаларын айларга айлант. Кайрымдуу сууп тиштерди жаса, күнөөлөрүң үчүн Аллахка истигфар айт, кечирим сура, жараткан Раббиңди эскерип, акыретке да даяр бол. Бүгүнкү күндү кубаныч менен, аманчылык менен өткөр. Сага берилген рызкыңа, өмүрлүк жолдошуңа, балдарыңа, жумушуңа, үйүңө, илимиңе жана ал-акыбалыңа ыраазы болуп шүгүр кыл. Сага бергендеримди ал да шүгүр кылуучулардан бол. Ошондо бүгүнкү күндү кайгы капасыз, таарынычсыз, жаман ойсуз, акааратсыз жашайсың. Сөзсүз жүрөгүңө бүгүнкү күндү жаша деген сүйлөмдү жазып, аны бөлмөңө дагы коюп кой. Эгер бүгүн ысык нан жесең, кечеки жеген муздак наныңдын же болбосо эртеңки жей турган наныңдын бир зыяны барбы? Эгерде бүгүн эң сонун мүрөк суусунан ичсең, эмне үчүн кече ичкен начар туздуу сууга капаланасың, же болбосо эртеңки иче турган сууң үчүн кыжаалат болосуң. Напсың менен күрөшүүдө болгон күчүң менен катуу туруп, болоттой бекем болуп, чечкиндүү болсоң, анда напсиңди багындырып, бүгүн гана жашаймын деп айткан. Ошондо гана турмушуңду куруу үчүн бүгүнкү күндүн ар бир убактысын үнөмдөйсүң. Болгон талантыңды өстүрөсүң, жумушуңду да оңдойсуң. Анда өз напсыңа минтип айт. Бүгүнкү күн үчүн сөздөрүмдү оңдоймун. Эч качан уяттуу, ушак, кыйбат, жаман сөздөрдү сүйлөбөймүн. Бүгүнкү күн үчүн үйүмдү жана ишканамды иреттеймин. Кысылып сыгылбаймын, ысырап да кылбаймын. Тартиптүүлүктү жана туруктуулукту орнотом. Бир күн гана жашаймын. Ошондуктан денемдин тазалыгына, келбетимдин, кийимдеримдин кооздугуна көңүл бурам. Баскан турганымды, кыймыл аракетимди, сүйлөгөн сөздөрүмдү оңдоймун. Бир күн гана жашаймын. Ошондуктан Раббиме көп ибадат кылууга, намаздарды эң кооз ыкылас менен аткарганга, нафил намаздарды жана Куранды көп окууга, китептеримди окуп, андагы пайдалуу нерселерди жаттоого жана пайдалуу китептерди окууга аракет кылам. Бир күн гана жашаймын. Ошондуктан жүрөгүмө жакшы нерселерди гана кабыл алып, текеберлик, көрө албастык, жек көрүүчүлүк, жаман ой жана башка ар түрдүү жаман нерселерди жүрөгүмдөн чыгарып салам. Бир күн гана жашаймын. Ошондуктан башкаларга пайдамды тийгизем, ооруганды зыярат кылам, өлүм болгон жерге барып, көңүл айтып, жаназага катышам. Адашкандарга туура жол көрсөтөм, аштарды тойгузам, кыйын абалда калгандардын кыйынчылыгына жардам берем, кордолгондордун тарабын алам. Алсыздарга күч болом, кайгы чеккендерди сабырдуулукка чакырам, илимдүүлөргө сый-урмат көргөзөм, улууну урматтап, кичүүнү ызаттайм. Бир күн гана жашаймын, өткөн нерсе өтүп кетти, күн баткандай батып кетти. Ошондуктан өткөн үчүн кайгырбаймын. Сен эстеп бир саамдай да турбаймын. Анткени сен бизди таштап басып кеттиң. Түбөлүккө артта калып, кайкыс болуп учуп кеттиң. О, алдыдагы күндөр, сен алдыдагы кайып күндөрсүң. Ошондуктан келелек күндөр үчүн кыялданбайм. Куру жалак кыялдарга алданбайм. Бул элек нерсени жоготом деп шашпаймын. Анткени эртеңки күн эч нерсе эмес, себеби эртеңки күн али жарала элек. О, адам баласы, бүгүнкү күнүңдү жаша. Анткени бул сөз эң бактылуу, таалайлуу жашоону жашаймын дегендер үчүн жазылган. Алдыдагы күндөр келгенче шашпа. Аллахтын буйругу келет, силер ага шашпагыла. Бул элек окуялар үчүн шашпа. Боюнда бар аялдын курсагындагы баласы толук жетил электе боюнан түшүүсүн каалайсыңбы? Мөмөнү быша электе эле үзүүнү каалайсыңбы? Эртеңки күн жоголгон сыяктуу, анын сага кандай болуп келери али сага белгисиз. Ал күн али пайда боло элек, анын даамы да жок, түсү да жок. Андай болсо эмне үчүн биз өзүбүздү өзүбүз кыйнайбыз? Ал үчүн мусибаттарга түшөбүз.
бир окуялар болот деп кабатырланабыз. Ал келелек күн бизге насип кылабы же жокпу? Ал күн курсанчылыкпы же жокпу? Негизгиси ал күн кайып, али пайда боло элек күн. Биз көпүрөгө келбей туруп, көпүрөдөн кантип өтүп кетмек элек? Ким билсин? Мүмкүн көпүрөгө жетпей токтоп калабыз. Мүмкүн көпүрө биз жеткенче бузулуп кетет. Мүмкүн көпүрөдөн аман эсен өтүп кетебиз. Келечек тууралуу кеңири ойлонуп, анан келелек күндөр үчүн кайып эшиктерди ачып, өзүнчө ушундай жаман нерсе болот, тигиндей жаман окуя болот деп кайгы капага батуу бул шариятта жаман жана туура эмес көрүнүш. Анткени бул нерсе инсанды көп ойго салат, акылга салганда дагы туура эмес жана жаман мүнөз. Бул дүйнөдө көптөгөн инсандар бар. Келечекте ачарчылык, кембагалчылык, оору, кайгы, мусибат жана башка ошол сыяктуу божомолдорду ойлошот. Булардын баары шайтандын мектебиндеги азгырык сабактарынан. Аллах ыйык Куранда мындай дейт: шайтан кедейликти убада кылып, бузукулукка буйруйт. Аллах силерге өзүнүн кечиримин жана ырайымын убада кылат. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү. Көптөгөн инсандар эртең ачка калабыз, 1 жылдан кийин ооруп калабыз, 100 жылдан кийин бул аалам бүтөт экен деп ыйлашат. Инсандын өмүрү Аллахтын колунда болгондон кийин келелек жок нерсеге алданбоо керек. Качан өлөрүн билбегенден кийин жок эле нерсе үчүн алек болуп кайгырбашы керек. Алдыдагы күн келгенче шашпа, ал жөнүндө сураба, анын чабуулун күтпө. Анткени сен бүгүнкү күн менен алексиң. Таң калыштуусу, кээ бир инсандар али келелек күн үчүн үмүттөнүшөт. Ушундай жаман нерсе болот, ошол күндү унутуу үчүн тигиндей мындай нерселерди жасайлы деп аябай кыжаалат болушат. Ошондуктан андай үмүттөрдөн алыс бололу. Эң катуу сыноолорду кантип кабыл кыласың? Кээ бир келесу акмак, акылсыздар ырыскы берүүчү жараткан Аллах Тааланы сөгүп сагып жаман сөздөрдү айтышат. Андай болсо күнөөкөр болгон сени менен мен андайлардан эмнени күтсөк болот? Албетте турмушта ар кандай сөздөргө, катуу сындарга кабыласың. Андай учурда эч кандай жакшы мамилени күтүүгө болбойт. Жакшылыктарды жасап, артыңдан жакшы таасирлерди калтырып жатсаң, анда албетте сен да атайлап даярдалган жамандыктарга, кыянаттарга кабыласың. Сен алар үчүн такыр жок болуп кетишиң керек. Ошондуктан алар сени эч качан жөн коюшпайт. Андай болсо алар сенин көз жашыңдын агуусун каалашат. Тынчыңды алып, ар түрдүү кылык жоруктарды жасагысы келет. Инсандар сага эмне үчүн кыжырданышат? Анткени сен аларды караңгылыктан ойготуп, туура жолду көрсөткөнүң үчүн, бир илимди же болбосо адептүүлүктү үйрөткөнүң үчүн, өз талантыңды, Аллах берген илимиңди, ар түрдүү жакшы сыпаттарыңды таштап, акылсыз, акмак, бузулган, жүдөгөн жана алсыраган инсан болмойун алардын алдында сен күнөөкөрсүң. Сага эч тобо кылганга болбойт. Алар ушуну гана каалашат. Ошондуктан алардын сөзүнө, сынына, тоскоолдугуна жана көрө албастыгына унчукпа. Аска жоого мөндүр жааса дагы ал сынбайт. Кайра мөндүрдүн өзү сынып кетет. Ошол аска жоодой бекем жана сабырдуу бол. Эгер алардын сөзүн угуп, ага таасирленсең, анда алардын ойлогон максаттарын ишке ашырып, турмушуңду кайгы капа, бактысыздык алып келген болосуң. Турмушуңдун жакшы барактарын ача бил. Алардын сөзүн угуп кыжаалат болбой, тескери карап басып кет. Алардын сага карата болгон ачуу сөздөрү, сындары сенин урмат сыйың, сенин кадыр барк таразаң канчалык болсо, ошончолук сын пикирлерди угасың. Албетте сен алардын оозун жаап, тилдерин байлап кое албайсың, а бирок алардын сөздөрүнө сабырдуулук менен гана жеңишке жете аласың. Аллах Куранда мындайлар тууралуу кара ниетиңер менен кошо өлгүлө деп айткан. Алардын оозун фазилеттүү, жакшы сөздөр менен гана беките аласың. Өзүңдүн туура эмес тарабыңды тарбиялап, оңдоо менен гана жеңе аласың. Эгер баарынын алдында туура, баарына сүйкүмдүү, эч айыбың жок инсан болгуң келсе, анда эч качан ишке ашпай турган үмүттөрдү аткарам деп куру бекер аракет жасаганың. Андыктан айыпсыз Аллах деген элибизде накыл сөз бар экендигин эч качан унутпайлы.
эч кимден ыраазычылык күтпө. Аллах Таала өз кулдарын аны эстөө үчүн жана ага болгон мактоолорун, ыраазычылыгын айтуу үчүн жаратты. Ал эми көптөгөн инсандар андан башкасына сыйынып, макулуктарга мактоолорду айтып адашкан жолго түшүп кетти. Анткени инсандын напси балээси өз эркин жеңип, напсиге кул болуп калууда. Ошондуктан инсандарга кылган жакшылыктарыңды алар унутуп калышса, ал үчүн сен таң калба, мүмкүн сени душманга дагы чыгарып салышы ыктымал, көрө албастык кылып, ар түрдүү балейлерге дагы туш кылуусу мүмкүн. Анткени сен аларга жакшылыктан башка эч нерсе кылбаганың үчүн. Аларды Аллах жана пайгамбары өз фазилети менен беймукташ кылгандан кийин гана пайгамбарды жек көрө башташты. Мындай окуялар тууралуу турмушта өзүбүз да күбө болуп жатсак керек. Өткөн окуялардын барактарын барактасак, ушундай окуяларды да табууга болот. Бир ата баласын тарбиялады. Аны жедирип, ичирип, кийинтти, илим үйрөттү. Ооруп калса балам уктасын деп түнү уйкудан калды. Ач болсо өзү жебей баласына берди. Кыйынчылык келсе балам кыйналбасын деп ар түрдүү машакаттарды өзү жеңди. Ал эми баласы чоңоюп күчкө толуп жетилген соң атасына каардуу, ит сыяктуу болду. Айтканын кылбай, сөзүн укпай, тоготпой, атасын жек көрүп, ага карап айкырып, бакырып башына бир бале болду. Турмушунда жакшылык жасап, анын акыбети тескери айланып, каалоосу орундалбаган инсандарга жакшылыгы түгөнгүс жаратканын алдында алар үчүн чоң-чоң сооптор бар экендиги тууралуу кош кабар берели. Бул ачуу сөздөр бизди жакшылыкты таштабай, башкаларга ар дайым жакшы мамиледе болорубузду үйрөтөт жана кылган жакшылыктарыбыз үчүн ар кандай нерселерди күтүүгө болот. Ошондуктан сабыр кылып, сага болгон жамандыктар үчүн көңүлүң калбасын. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана жакшылык кыл. Кандай болгондо да сен утасың. Сенин жакшылыгыңды билбегенге, сөзүңдү кабыл албаганга көңүлүң чөкпөсүн. Аллахка гана мактоолорду, алкыштарды айт. Анткени сен жакшылык кылуучусуң. Берген кол бербеген колдон жакшыраак. Биз силерге Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана жакшылык кылуудабыз. Биз силерден эч кандай акы жана ыраазычылык күтпөйбүз. Кээ бир акыл эстүү эле инсандар башка бир инсандардын жүрөгү катуулугуна таң калышы мүмкүн. Мүмкүн алар Аллахтын бул аятын укпаган чыгар. Эми качан андан зыяндарылсак, зыян кармабаганда бизге дуба кылбаган сыяктуу тескери басып кетет. Чектен чыккан адамдарга жасаган иштери ушинтип кооз көрсөтүлүп коюлат. Бир келеси ого калем берсең, аны алып, сени мыскылдап жазса, же болбосо таянып жүр, коюңду да кайтарып жүр деп бир таяк берсең, аны алып сенин башыңды жарса, ал үчүн сен эч таң калба. Анткени бул нерсе ага окшоп жүрөгү катуу инсандарга кадимки эле нерсе. Алар жаратканга чектен чыккан мамилелерди жасашкандан кийин, анда сага, мага кандай мамиле жарашмак эле? Башкаларга жакшылык кылуу менен жүрөктү ырахаттандыр, пейлиң кенен болот. Кооздук, жакшылык, кайрымдуулук деп ат эле айтып тургандай, бул нерселердин пайдасын эң биринчи башкага бактылуулукту алып келген инсан гана көрө алат. Анткени башкага жакшылыкты алып келери менен өзүнүн жүрөгүндө болгон бейпилдикти жана рахатты сезет. Эгер башыңа бир кайгы капа түшсө, анда башкага жакшылык кылып, кайрымдуулук көрсөт. Ошондо кайгыңдын кете баштаганын сезесиң. Кем багалга жардам бер, кордук көргөндөрдү куткар, кайгыга баткандын кайгысын тең бөлүш, ашты тойгуз, ооруганды зыярат кыл. Жардам сураганга, жардамга колуңду сун. Ошондо бактылуулук ар тарабыңдан каптаганын сезесиң. Жакшылык кылган инсан жыпар-жыттуу атыр сыяктуу. Аны көтөргөн да, саткан да, сатып алган да анын жытынан пайдаланат. Жакшылык кылганды адатка айланткан инсан дары саткан дарыгерге окшош. Анткени анын жүрөгү башкаларга жакшылык кылуу менен элек. Башкаларга жылмаюу менен кароо садака берген сыяктуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде мусулман бир тууганыңды жылмаюу менен жолуктурганың да жакшы. Дагы башка хадисинде мусулман бир тууганыңа
жылмаю садака деп айтып кеткен. Анын сообу күчтүү. Ал эми кабагы салкын инсандын түрү башкаларга согуш жарыялагандай көрүнөт. Анын кандайлыгын Кудай Тааладан башка эч ким билбесе керек. Илгери бир инсан чөлдө баратып, сууга чаңкап өлгөнү калган итке суу берип, аны өлүмдөн куткарган үчүн бейишке кире турган соопко ээ болгон экен. Анткени соопко аракет жасаган инсан дайыма кечиримдүү, баарына ыраазы болгон, адеп ахлактуу болуп, жакшылыкты гана жакшы көрөт. О, бактысыздык коркунучу менен жашагандар, жакшылык бакчасына келгиле, башкаларга жакшылык кылуу менен алек болгула, башкаларды урматтагыла, сыйлагыла, коноктогула, жардам бергиле, алар менен тең болгула, ошондо гана бакыттын даамын татасыңар. Ал адамда эч ким үчүн ордуна сыйлык кайтарыла турган жакшылык жок. Мага да андан жакшысын кайтарар деген үмүттө жасала турган эгоисттик өзүмчүлдүк жакшылыктар анда таптакыр жок. Ал жасай турган жакшылыктардын баардыгы улуу даражалуу Раббисинин ыраазычылыгы үчүн гана жасалат. Жакында Аллах аны чоң сыйлык менен сыйлайт. Ошондо ал дагы Раббисине ыраазы болот. Бекерчиликти айдап, жумуш менен алек бол. Бекерчилер тынчыңдалган ушакчы инсандар болушат, анткени алардын кулактары ар тарапка таралган. Ал адамдар калуучулар менен болууга ыраазы болушту. Натыйжада жүрөктөрүнө мөөр урулуп коюлду. Эми алар өздөрүнө эмне пайда, эмне зыян экенин түшүнө алышпайт. Акылдын эң коркунучтуу болуп турган убагы инсан жумушунан бошогондон соңку убак. Ошондо ал ылдый бараткан айдоочусу жок машина сыяктуу өз алдынча оңго солго кайрыла берет. Турмушунда бекер калган убак болсо, анда кайгы капа коркунучтарды күтө берсең болот. Анткени бекерчилик мурдагы, азыркы, келечектеги көйгөйлөрдү алып келет да, турмушуңда башаламандык пайда боло баштайт. Алгач өзүмө, анан сага кеңеш айтарым, бош убактыңа караганда пайда бере турган жумушту жаса. Анткени бекерчилик жашыруун өлүм сыяктуу, дарыларды, таблеткаларды ичип өзүн өзү өлтүрүү сыяктуу. Бекерчилик акырындык менен кыйнаган азап сыяктуу. Бир инсанды түрмөгө камап, анын башына бир чанач суу куюп, ал суу ар бир мүнөттө бирден жанагы кишинин башына тамчылайт. Натыйжада ар бир тамчынын тамчыларын күтүп, ошонун азабынан тиги адам жинди болуп калат. Ошондуктан бекерчилик ушул сыяктуу азап. Рахат алып жата берүү караңгылык, бекерчилик профессионалдуу дасыккан оору. Ошондуктан акылың ушундай нерселер менен күрөшө турган акыл болуусу керек. Анда эмне кылуубуз керек? Ордуңдан тур да намаз оку, китеп оку, таспих айт, изден, жаз, ишканаңды иретте, үйүңдү оңдо, башкага пайдаңды тийгиз. Кыскасы, бекерчиликтен кач, пайдалуу иш кыл. Менин сага айтаар кеңешим ушул. Бекерчиликти жумуш бычагы менен кесип сал. Анткени дүйнөдөгү эң чоң илимдүү докторлор дагы бактылуулуктун 50% пайдалуу нерсе менен алек болуу деп эсептешет. Мисалы, дыйкандарды, наабайчыларды, усталарды карасаң, алар сайраган куштай болуп рахатта, бактылуулукта жүрүшөт. Ал эми сен көз жашыңды арчып төшөктө жатасың. Анткени сени бекерчилик чагып алган. Ар кимди ээрчий бербе. Ар кимдин пейилин өзүң ала бербе. Башкалардын сөзүнө да кире бербе. Анткени бул эң жаман адат. Көптөгөн адамдар бар, өзүн баскан турганын, сөзүн, өзүндөгү болгон талантын, ал акыбалын унутуп, ар кимди ээрчий берет. Анткорлук, мактанчаактык, кекирейгендик жана күйүгүү өзүмчүл инсандар үчүн. Адам атадан тартып ушул күнгө чейин эч качан эки адамдын пейили бириккен эмес. Андай болсо адеп ахлагы жана таланты кантип бириксин? Ар кимдин пейили ар кандай. Ошондуктан сен да башкача бир инсансың. Сенин өзүңө опокшош тарыхта келген эмес, жана келбейт дагы. Ал эми сен эшматтан, ташматтан таптакыр башкачасың. Ошондуктан башкаларды туурап, алардын ар түрдүү жолдорун жасаймын деп алдана бербе. Өз нугуң менен, өзүңдүн мүнөзүң менен жүр. Бардык адамдар өз булактарын билишти.
Ар бир адамдын өз жүздөнөр тарабы бар. Бири-бириңерден озуп, жакшылык жасагыла. Кандай жаралсаң ошондой жаша. Үнүңдү өзгөртпө, басканыңды башкача кылам дебе. Өзүңдү өзүң тарбиялай бел, бар болгон талантыңды жок кылбай, алдыга умтула бер. Сенин өз татымың, түсүң башка. Ошондуктан ошол түсүң менен, татымың менен кал. Анткени сен ошондой жаралгансың, сени биз ошондой билгенбиз. Ар кимди ээр чүчү болбо. Адамдар табиятында дараксамал таттуу жана кычкыл, узун жана кыска. Анткени ошондой жаралган. Эгер банан сыяктуу болсоң, ал мурутка айлан дебе. Анткени сенин сулуулугуң, кадыр-баркың ошол банан болуп жаралганың. Өңүбүздүн, тилибиздин, талантыбыздын, күч-кудуретибиздин ар кандай болуп жаралышы жараткандын бергени. Аны жок кылам дебегин. Тагдырга жазылганы болот. Жердеги жана өзүңөрдөгү ар бир апаат, кырсык биз аны болтурганыбызга чейин эле Лавхул Махфуз деген китепте жазылган. Тагдырга бардык нерсе жазылып бүткөн. Төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин аны эч ким өзгөртө албайт. Айткын, бизге Аллах эзелки тагдырда жазгандан ашыкча зыян жетпейт. Сага келген бир жакшы иш болсо, анда ал сенин тагдырыңа жазылыптыр. Сага келген бир жаман иш болсо, анда ал да сенин тагдырыңа жазылыптыр. Ушул ишеним жүрөгүңө орношкон болсо, анда сага келген кандай нерсе болсо дагы аны сабырдуулук менен кабыл алууга даяр болосуң. Кимде ким Аллахтан жакшылыкты кааласа, анда ар түрдүү кыйынчылыктарда сабыр кылсын. Сага кандай гана кырсык келбесин, коркуубу, оорубу, жакындарыңдын бирөөсүн жоготуубу, банкрот болуубу, үйүң күйүп кеттиби, мунун баарын жараткандын тагдырыңа ушундай кылып жазып койгону. Анткени Аллахтын каалоосу гана болот. Кайсы бир момун мусулмандардын башына бир мусибат түшкөн болсо, ага сабыр кылса, ошол адамга сооп жазылып, күнөөлөрү кечирилет. Башына мусибат түшүп, аны сабырдуулук менен кабыл кылгандарга рахмат деп айтаар элек. Аллах өзүнүн иши боюнча эч кимге жооп бербейт. Пенделери гана жооп беришет, суралышат. Тагдырга ыйман келтирмейинче эч качан бейгапар боло албайсың. Көкүрөгүңдөгү азгырыктар да кетпейт. Сенин башыңа келе тургандар баары тагдырыңа жазылган. Ал үчүн сен өкүнбө. Кулап түшкөн дубалды токтотуп калам деп ойлобо. Төгүлгөн сууну кармап калам деп ойлобо. Жүрүп жаткан шамалды тосомун деп ойлобо. Сынып калган айнекти сактайм деп ойлобо. Бул сенин да, менин да каалоом эмес, тагдырга жазылганы сөзсүз болот. Эми ким кааласа момун болсун, ким кааласа каапыр болсун. Нааразы болуп, өкүрүк-бакырык башыңа келбестен мурун тагдырдын жазмышына баш ий. Өкүнүп кала элегиңде тагдырдын бар экендигине моюн сун. Эгерде бир иш-аракеттерди жасаган болсоң, бирок сен ойлогондон тескери болуп калса, ал үчүн сен сабыр кыл. Анткени тагдырдын жазмышы ушундай экенине түшүндүң. Тагдырыңда сага жазылганы ошондой болуусу керек эле. Ошондуктан бул тууралуу пайгамбарыбыз саллейхи вассалам минтип айткан. Мындай кылганымда ушундай болмок, тигиндей кылганымда мындай болмок деп айтпа, бирок Аллахтын тагдырга жазган каалоосу болду деп айткан. Албетте, кыйынчылыктын артында жеңилдик бар. О адам баласы, ачарчылыктан кийин токчулук келет, уйкусуздуктан кийин бейпил уйку келет, оорудан кийин шыпаа келет, жоголгон нерсе да табылат, жолдун адашкан жолун табат, жардам сураган жардамын табат, караңгылык тарап, жарык келет. Аллах жеңишти, же болбосо өз тарабынан бир буйрукту жиберет. Караңгы түндү тоолордун артына айдап салган жарыктык келет деп куш кабар берген. Кайгы капага түшкөндө жарыктын тездиги сымал келе турган куш кабар менен сүйүндүргөн. Көңүлү чөккөнгө жашыруун келе жаткан жардам жана мейримдүүлүк эшиги ачылат деп кабар берген. Чөлдү көрүп ушунчалык кенен аягы жок ээн дебеген, а бирок чөл бүткөн соң артында жашыл бакчалар, көлөкөлүү дарактар бар. Жипти көрүп ушунчалык катуу тартылат экен дебеген, тарта берсе аягында ал дагы үзүлүп кетээрин билген. Көз жаштын артынан кубаныч болот, коркунучтун артынан бейпилдик болот.
Эгер от күйгүзгөндө, анда Ибрахим пайгамбарды күйгүзүп салмак. Бирок Кудай Таала отко буйруп, "О от, Ибрахимге муздак жана саламаттык бол" деп айтты. Анткени отту дагы Кудай Таала жараткан. Эгер деңиз чөктүргөндө, Муса пайгамбарды чөктүрүп кетмек. Бирок Муса пайгамбар деңиздин жанына келип, "Албетте Раббим мени менен, ал мага жол көрсөтөт" деп Аллахка кайрылганда, деңиз Муса пайгамбарга жол болуп ачылып, Муса алейхиссалам андан аман эсен өтүп кетти. Пайгамбарыбыз алейхиссалам үңкүрдө жаткан кезинде жолдошу Абу Бакирге разиаллаху анху кудрети күчтүү Кудай Таала биз менен деп куш кабар бергенде, аларга тынчтык, аманчылык түшүп, ал жерден эч зыянсыз аман эсен чыгып кетишти. Ою пас жана караңгы инсандар тар чөйрөдөн башка эч нерсени көрбөйт. Бактысыздыктан башка нерсеге ой жүгүртүшпөйт. Анткени алар бөлмөнүн дубалынан, анын ишигинен башка эч нерсени көрүшпөйт. Алар дубалдын ар жагында эмне бар экендигине ой жүгүртүп көрүшсө жакшы болмок. Ошондуктан алсыздыктан тынчсызданба. Анткени акыбал бирдей болуп тура бербейт. Ибадаттын эң жакшысы мусибатка сабыр кылып, анын чечилүүсүн күткөндүк. Күндөр кайталанып, заман өзгөрүп турат. Караңгы түн дагы кетип, жарык келет. Даанышман болгон Аллах Таала ар күн сайын иш үстүндө. Албетте бир кыйынчылыктын артында эки жеңилдик бар. Лимондон таттуу суусундук жаса. Акылдуу, шамдага инсан жоктон барды жасайт. Ал эми караңгы, коркок инсан бир мусибатты эки мусибатка айлантат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден куулуп Мадинада жашады. Бирок Мадинаны дүйнөгө атагы чыккан эң чоң мамлекет кылып койду. Ахмад ибн Ханбалды түрмөгө камап, камчы менен сабашты. Аягында ал мазхаб жол башчысы болуп таанылды. Ибн Таймия дагы камакка алынган, бирок ал камактан том-том китептерди жазды. Имам Сарахсиди зынданга ыргытышты. Ошол жерден 20 томдук фикх китебин жаратты. Бул асирди дагы мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып салышкан, бирок ал Жами Усул жана Нихая деген китептерин жазып чыгарды. Бул Жаузиди Багдадтан кууп салышкан. Ал куугунтукка карабай Курандын 7 кыраатын үйрөндү. Малик ибн Райб ууланып калат. Бирок ал Аббаси мамлекетинин китепканасында жазылган ырсаттарына барабар чыгармаларды жаратты. Эгерде кокусунан бир кырсык келсе, анын кантип чечилерине аракет кыл. Эгер сага бирөө бир стакан лимон суусун сунса, ага бир аз кумшекер кош. Эгер сага бир жылаанды белек кылса, кымбат болгон терисин алып, калганын ташта. Эгер сени чаян чакса, ал жылаандын уусуна даярдык болот. Эң оор абалда да жаркырап жүр. Ал абалдан бизге атыр гүлүн, роза гүлүн, жасмин гүлүн чыгар. Силер кээ бир учурларда бир нерсени жаман көрүшүңөр мүмкүн. Чынында ал силер үчүн жакшылык. Зарыккан муктаждын дубасына ким жооп берет? Кыйналганда кимге кайрыласың? Жапа чеккенде кимден жардам сурайсың? Жаратылыштын бардыгы кимге караштуу? Бардык тирүү жандар кимден жардам сурашат? Тилдер кимди эстеп зикир кылышат? Жүрөктөр кимди эгемдеп таанышат? Албетте ал Аллах, андан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок. Кыйынчылыкта да, жыргалчылыкта да, бале кырсык болгондо да, кайгы капада да, жапа чеккенде да ага дуба кылып кайрылуу мага да, сага да парз. Анын босогосуна жатып ыйлап, жалынып жалбарып, кичпейилдик менен андан сураганда гана анын жардамы келип, маселенин чечилүүсү тез болот. Зарыккан муктаж эгер дуба кылып кайрылса, дубасына ким жооп берет? Албетте Аллах. Ал чөккөндү куткаруучу, жоголгонду табуучу, кырсыкка дуушар болгонго, кордук көргөнгө жардам берүүчү, адашканга жол көрсөтүүчү, ооруганга шыпа берүүчү, кайгы капа чеккендин кайгысын кетирүүчү. Эгер алар кемеге минишсе жана катуу добул болуп, кеме чайпала баштаса,
Аллахтын жалгыз өзүнө түздөн түз дуба кылышат. Бул жерде сага кыйынчылыкты, кайгы капаны чече турган дубаларды айтпаймын. Бирок хадис китептерин карасаң, ошондон табасың деп жол көрсөтөмүн. Ал китептерден Аллахка кайсыл убакта кантип кайрылуу керек, кандай дуба кылуу керек, баарын үйрөнөсүң. Эгер ошол китептерден таасир алсаң, анда бардык нерсени тапкан болосуң. Эгерде ал китептерге ишенбесең, анда бардык нерсени жоготкон болосуң. Албетте жараткан Раббиңе дуба кылуу да бул ибадат болуп саналат. Кантип дуба кылуу жолун билген пенде кабатырда болбойт, кайгы капада чекпейт, тынчсызданбайт да, бардык жардамдар үзүлөт. Бир гана Аллахтын жардамы үзүлбөйт. Бардык эшиктер жабылат, бир гана Аллахтын эшиги жабылбайт. Анткени ал жакын, угуучу, жооп берүүчү. Эгер зарыккан муктаж ага дуба кылса, дубасына жооп берет. А сен болсо алсыз, кембагал жана муктажсың. Ал эми Аллах күч кудурет ээси, бай жана эч нерсеге муктаж эмес. Ошондуктан Аллах Таала дуба кылгыла деп буйруган. Мага дуба кылгыла, дубаңарга жооп берем, кабыл кылам. Эгер башыңа бир кайгы келсе, же бале кырсык болсо, Аллахты эстеп, андан жардам сура. Көкүрөгүңдү көтөрүп, бийик жүрүүң үчүн башыңды ийип, анын ысымын улукта. Кырсыктан кутулуп, эркин жүрүүң үчүн кичпейил болуп кулдук кыл. Алакан жайып колуңду сун, тилиң менен кайрылып көптү сура. Көптөгөн дубаларды кылып, жеткиликтүү сурай бил. Ырайым эшигине келип, ырайымын күт. Андан гана жардам болоруна ишенип, сабырдуу бол. Ал жөнүндө жакшы ойдо бол. Ага такыба жана ыймандуу болгондон кийин гана бактылуулук келет. Такыба болууга жалгыздануу. Шарият жолундагы такыба болуу үчүн жалгыздануу сүннөтү, күнөө иштен жана күнөө иштерди жасаган инсандардан алыс болуу. Бекерчилерден, оюн күлкү, башаламандык менен жүргөндөрдөн алыс болуу. Ошондо бир жыйынтык чыгып, кыйналган жаның, руханиятың эс алат. Акылың сергип, көрөгөч болуп, көз карашың да кеңейет. Бардык салих, жакшы иштер гана, сооп ибадаттар менен алек болуу адамдын жүрөгүнө эң жакшы дары болоорун жүрөк докторлору тажрыйба жүзүндө байкап көрүп, аягында эң жакшы жыйынтык берген. Ошондуктан мен да силерге ушул жолду көрсөтөм. Күнөө иштен, оюн күлкүдөн, көпчүлүктөн алыс болуу, дин безерликке каршы дары жана абийирди сактоо, жакшылыкка кайтуунун жышааны. Ал эми 5 убак намаздарда, жума намазында, илим, зикир болуп турган жерлерде башкалар менен жакшылыкта гана мамиле кылууда. Көпчүлүккө аралашуу бул эң жакшы амал. Бирок кылаарга иши жок. Бекерчилердин жамаатынан алыс болуп, аларга жакындаба. Кылган күнөөлөрүң үчүн Кудайдан кечирим сурап ыйла. Тилиңди карман жана такыба болууга жалгыздан. Башаламандык аралашуу, жаныңдын кыйналганы жана жашоо турмушуңдун бузулуу коркунучу бар. Анткени ушакчылар, бекерпоздор бузукулукка, жамандыкка, балекет кырсыкка үндөгөндөр менен отурасың, себеби өзүңдү өзүң күнөөгө тирүүлөй өлтүрүп жатасың. Эгер алар силер менен чыкканда, силердин ортоңордо бузукулукту гана көбөйтмөк. Ошон үчүн менин сага болгон жалгыз өтүнүчүм, өзүңдүн пайдалуу жумушуң менен алек бол. Бир пайдалуу сөз же иш болгондо гана чыгып, калган убакта бөлмөңдө такыба болууга жалгыз болгонуң жакшы. Ошондо гана жүрөгүңдүн өз ордуна келгенин сезесиң. Убактың, өмүрүң куру бекер өтмөк эмес. Тилиң ушак кыйбаттан, кулагың ар кандай жаман нерселерди угуудан, жүрөгүң тынчсыздануудан, акылың башкалар тууралуу жаман ойдо болуудан алыс болмок. Ушуну тажрыйба жүзүндө аткарып көргөн инсан гана билет. Ал эми өзүн шектүү нерселерге башын малып, көпчүлүк менен жаман иштерди жасагандарга айткын. Сага тынчтык жана жакшылык болсун деп. Ордуна берүүчү Аллах. Аллах бир нерсени алган болсо, анын ордуна андан да жакшыраагын берет. Эгерде сабыр кылсаң, кимдин 2 көзүн алган болсом, анын ордуна бейишти берем. Кимдин бул дүйнөдө эң жакшы көргөн адамын алган болсом, ага ал сабыр кылса, бейишти андан да жакшыраагын берем. Ким баласын жоготсо, жана ага сабыр кылса,
бейиште ал үчүн мактуу үйү курулат жана башка ушуга окшогон нерселерге салыштыруубуз керек. Буларды мисал катары айтып кеттик. Башыңа келген бир мусибатка капаланба, анткени тагдырыңа ошондой болуп жазылган. Бирок сабыр кылсаң, анын ордуна сага бейиш жана сооптор бар, чоң-чоң ийгиликтер жазылат. Аллахтын сүйгөн пенделерине мусибат келсе, ага сабыр кылгандыгы үчүн Фирдаус бейишинде аларга мактоолор айтылат. Сабыр кылганыңар себептүү силерге Аллахтын саламы болсун. Алар акирет үйү бейиш кандай жакшы дешет. Келген мусибаттардын артындагы соопторго жана жакшылыктарына караганыбыз биз үчүн жакшы. Ошолорго, келген мусибаттарга сабыр кылуучуларга Раббиси тарабынан мактуу, жакшылык ырайым бар. Жана ошолор гана туура жолго түшкөндөр. Мусибаттарга сабыр кылуучулар үчүн жагымдуу кабар берели. Бул дүйнөнүн өмүрү кыска, байлыгы жек көрүндү, ал эми акырет болсо эң жакшы жана түбөлүктүү. Ким бул дүйнөдө кыйынчылыктарга сабыр кылса, акыретте анын сыйлыгын алат. Ким бул дүйнөдө чарчаса, акыретте рахат алат. Ал эми байлыкты сүйүп, ага ашык болуп, анын артынан чуркагандар көп нерсени өткөрүп жиберишет. Акыреттин рахатынан да кур калышат, анткени алар бул дүйнөнү гана каалашат. Ошондуктан аларга мусибаттар коркунучтуу болуп көрүнүп, кайгы капасы ого бетер чоңое берет. Анткени алар таманын астындагы жок боло турган арзбаган дүйнөнү гана көрө алышат. О, мусибатка кабылгандар, башыңардан кандай кыйынчылыктар өтсө, өзүңөрдүн гана утушуңар. Анткени Аллах Таала ислам динин жиберди. Андан ырайымдуулукту, соопторду жана башка каалаган нерсеңерди таба аласыңар. Башыңа мусибаттар келип, ыйманын жоготпой, ага сабыр кылуучулардын натыйжасы төмөндөгү аятта айткандай болот. Анан кыямат күнү алардын момундар менен мунафыктардын ортолоруна эшиги бар тосмо коюлат. Ал эшиктин ичи ыймандуулар тарабы ырайым бейиш, сырткы мунафыктар тарабы болсо азап тозок. Албетте Аллах Тааланын алдында эң жакшы түбөлүктүү сыйлыктар бар. Ыйман бул жашоо турмуш. Бактысыздык дегендердин баары ыйман казынасынан жана чыныгы акыйкаттан куру калгандар. Алар дайыма бактысыздыкта, кайгы капада, курдукта жашашат. Ал эми ким менен зикиримден, дин эрежелери баяндалган китебимден жүз бурса, ага тар, оор жашоо бар. Бүткүл ааламды жараткан Аллаха ыйман келтирмейин бактылуу боло албайсың. Руханиятың да тазаланбайт. Бактылуу да жашай албайсың. Кайгы капа, коркунучтар да кетпейт. Башыңа келген оор жүктү, азап кайгыны, караңгылыкты, кырсык, балейлерди кетирүү үчүн ыйман келтирбейле динсиз жашоодо бактылуу боло алам деп аракет кылып көрүшсүнчү. Ыймансыз жашоо кандай бактысыз. Бул дүйнөдө Аллах көрсөткөн жолдон чыккандарды кандай гана түбөлүктүү каргыштар каптайт. Аларга биринчи рет сунушталганда ыйманга келбегендер сыяктуу биз алардын көздөрүн жана жүрөктөрүн оодарып коебуз. Жана аларды адашуучулуктарында тентеген абалда таштап коебуз. Бүткүл аалам Аллаха ыйман келтирип, анын жалгыз экендигине толугу менен канааттанып ишене турган кез келип жетти деген ойдобуз. Анткени бутпарас, отпарас, каапырчылык, атеисттик каргыштуу жана туура эмес жол экендиги билинди. Пайгамбарлардын жолу туура, Аллах Таала бар, бардыгы анын падышалык кол астында жана ал бардык нерсеге кадыр зат экендиги айкын болду. Жылдар, кылымдар бою өтө кыйын тажрыйбаларды адам баласы башынан өткөрүп, чындыгында динсиздик туура эмес жол, бир гана Аллахтын жолу туура экенин көптөгөн инсандар иш жүзүндө дагы көрүшүүдө. Ыйманыңардын кубаттуулугу канчалык болсо, бактылуулугуң дагы ошончолук болот. Эркек болобу же аялбы, ыйманга келип, андан кийин салих, жакшы амалдарды жасаса, биз аны бул дүйнөдө таза, пакиза жашатабыз жана алардын акыреттик соопторун жасаган амалдарынан жакшыраак сооптор менен кайтарабыз. Булар эртең жаркыраган жүзү менен сөзсүз Раббисинин алдына баруу ишеними, чын жүрөктөн Кудайды сүйүү, көкүрөгүндөгү болгон ар кандай жаман нерселерди чыгарып таштоо,
Кандай гана окуяларга туш болсо да ага сабыр кылып, эгер бир мусибат келсе, ага жүрөгү тынчсызданбай, тагдырына ыраазы болушкандыгы үчүн жакшы, таза, пакиза турмушта жашашат. Анткени алар сыйынуучу жалгыз Аллах, дини ислам пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам экендигине ишеништи. Балды ал да, бал челекти сындырба. Сылыктык кандай нерседе болбосун, аны жакшы кылат. Сылыктык кандай нерседе жок болсо, аны жаман кылат. Сүйлөгөндө жумшактыкты колдонуу, жылмаюу менен башкаларга кароо, бирөө менен жолуккан кезде жакшы сөз менен жолуктуруу жакшы сапат. Ушундай кооздуктар бактылууларда гана болот. Бул момун мусулмандардын сыпаты. Бул бала арыга окшош кооз нерселерден жеп кооздукту жаратат. Эгерде гүлгө консо, аны сындырбайт. Анткени Аллах жумшактыкка бергенин катуулукка бербейт. Кээ бир инсандардын келүүсүн чыдамсыздык менен эки көзү төрт болуп күтөт. Алар келгенде жандары кубанычка батпай курсант болушат. Анткени алар сүйлөгөндө, алганда, бергенде, сатканда, сатып алганда, көрүшкөндө, коштошкондо сүйкүмдүү инсандар. Дос күтүү бул бир өзүнчө өнөр. Аны кадыр барктуу жакшы инсандар гана кыла алат. Андайларды дайыма жакшы адамдар курчап жүрөт. Эгер алар келишсе, жүздөр жылмайып, жылуу мамиледе болушат. Алар жок болгон жерде аларды сурашып, артынан жакшы дуаларды кылышат. Ушундайлар бактылуу инсандар. Алардын өзгөчө мыйзамы, адеп, ахлагы ушулаят. Сага орой тийгендерге сылык мамиле менен жооп бер. Ошондо ортоңордо душманчылык бар киши болсо, боорукер дос сыяктуу болуп калат. Мындай инсандар жамандыкты сылыктык менен, жакшы мүнөздөр менен ичине жутуп алышат. Жаман нерселерди унутушуп, жакшылыкты гана эстеп калышат. Жаман, жийиркеништүү сөздөр болсо кулактарына кирбейт. Андай сөздөрдөн алыс болуп, узак кетип калышат. Булар рахаттана жашашат. Инсандар булардан дайыма бейгапар. Булардан мусулмандар тынчтык саламатта болушат. Чыныгы мусулмандарга тили менен жана колу менен зыян келтирбеген мусулман. Чыныгы момун мусулман инсандардын жандарына жана мал дүйнөсүнө зыян жибербеген момун мусулман. Сени менен мамилени үзгөндөргө мамилеңди ула. Сага кордук көрсөткөндөргө кечиримдүү бол. Сага бербегендерге бер деп Аллах мага буйрук кылды. Хадис. Такыба кишилер ачууларын жутушат жана адамдарга кечиримдүү болушат. Ушундайларды тынчтык, амандык жана бейгапардык күтүп турат деп кош кабар берели. Акыретте да Раббисинин алдында чоң-чоң сооптор, кечиримдер жана астынан дарыялар аккан бейиштер күтүп тураарынан кош кабар берели. Такыбалар кудуреттүү падышанын Аллахтын алдындагы чыныгы орундарында болушат. Аллахты эстөө менен жүрөктөр тынчтанат. Чынчылдык Аллахтын сүйгөн амалы. Ачык айкындуулук жүрөктү тазалайт. Тажрыйба жүзүндө көрүү далил. Жол көрсөтүүчү жалган айтпайт. Зикирден башка жүрөктү нурданта турган сооптуураак амал жок. Мен эстегиле, мен да силерди эстеймин. Аллах Тааланы зикир кылуу анын жердеги бейиши. Кимдеги мал бейишке кирбесе, акыреттеги бейишке да кире албайт. Зикир нафсинин кайгысын, чарчуусун жана тынчсыздануусун кетирет. Зикир бардык жакшылыктарга алып баруучу жеңил жана кыска жол. Курандагы зикир тууралуу аяттарды карап көрсөң, анын пайдаларын көрөсүң. Зикир кылып тажрыйба жүзүндө дарыланганга аракет кыл, шыпаасын көрөсүң. Аллахты зикир кылуу менен коркуу сезимдер, кайгы капалар жоголот. Тоодой кайгы капа болсо дагы зикир аны кетирет. Зикир кылуучулар руханий эс алууда болушаарына таң калбаш керек. Себеби зикирдин негизи ушунда турат. Бирок таң калыштуусу караңгы инсандар зикирсиз кантип жүрүшөт? Алар өлүктөр, тирүү эмес. Ошондуктан алар качан тирилишээрин да билишпейт. О, чарчагандан алсызданган, оорудан ыйлаган, кырсыктан азап тарткан, кайгыдан жапа чеккен Аллахтын улук ысымдарын зикир кылып сура.
же сен анын ысымына бир теңдеш бар экенин билесиңби? Канчалык зикир кылсаң, ошончолук жүрөгүң рахатта болот, тынчтанат, бактылуулукту сезесиң. Анткени Аллахты зикир кылууда Аллахка гана таянуу, ишенүү, ага кайтуу, жакшы ойдо болуу, андан гана жардам күтүү. Эгер дуба кылынса, ал жакын, чакырса ал угуучу, суралса жооп берүүчү жана башка көптөгөн маанилер жатат. Чын көңүлүңдөн берилип, кичи пейилдик менен сура. Анын жалгыз, мактоого ылайык, жумшак, суралуучу, кечирүүчү сыяктуу берекелүү ысымдарын тилиңе алып кайтала. Ошондо анын каалоосу күч-кубаты менен бактылуулукту, тынчтыкты, бейпилдикти, курсантчылыкты, нурдуулукту, кубанычты сезесиң. Ошондуктан Аллах аларга дүйнө жакшылыгын берип, акырет жакшылыгын эң көркөмүнө бөлөдү. Же болбосо адамдарга Аллах берген фазилетти көрө албай жатышабы? Көрө албастык сөөктү дагы тешип өткөн курт сыяктуу, көрө албастык жугуштуу оору сыяктуу денеге да бузукулукту таратат. Кээ бирлери айткан экен, көрө албастар эс албайт. Ал кордук көргөндүн кийимин кийген заалым, чынчылдын чапанын кийген душман. Дагы башкасы мындай деген, көрө албастык адилеттүү болуп жакшы көрүнгөнү менен жолдошун дагы өлтүрөт. Мен алгач өзүмдү, анан силерди көрө албастыктан кайтарам. Башкаларды мээрим ырайым кылуунун алдында өзүмө, анан силерди мээримдүү болууга чакырам. Анткени башкаларга көрө албастык кылуу менен өзүбүздү кайгы капага салып, этибизди жеп, каныбызды ичип, уйкубузду качырабыз. Көрө албас таңдарга ысык от жагып, анан ага өзүн таштаган сыяктуу. Жакшы жашап жаткан турмушуңду бузуу үчүн тынчсыздануу, кайгы капага батуу көрө албастыкты туудуруп турмушуңду бузат. Көрө албастын балеси тагдыр менен тартышат. Аллахты адилеттүүлүктө күнөөлөйт. Шарият жолунда жаман адетте болот. Туура жолдо жүргөн инсан менен кайчылаш пикирде болот. Өкүнүчтүүсү, көрө албас сууктон дагы куру калат. Көрө албас өлгөнчө жыртык кийим сыяктуу болуп жүрө берет. Же болбосо инсандардагы жакшылыктар андан кетет. Баардыгы оңолот, бир гана көрө албас оңолбойт. Анын оңолуусу сендеги Аллах берген неамат жакшылыктарды, шыктанууңду, өзгөчөлүгүңдү, аброюңду алып салганыңда гана сени менен оңолот. Эгер ошондой кылган болсоң, мүмкүн аргасыздан сени менен жакшы болуусу ыктымал. Аллахым бизди көрө албастыктын жаманынан сакта. Көрө албас кара чаар, уулу жылан сыяктуу болот. Ал күнөөсүз инсанды болгон уусу менен чагып бүтмөйүн тынчыбайт. Ошондуктан көрө албастыктан алыс болгула. Анын жамандыгынан сактоосун Аллахтан сурагыла. Ал сени дайыма сактап турат. Жашоо кандай болсо, ошондой кабыл ал. Бул дүйнөнүн абалы жапа чегүү, чарчоо, өңүрөйгөн түркүн түстүү, ар түрдүү кайгы капа жана кыйынчылыктар менен аралашкан. Сен ошолордун так ортосундасың. Ата болсун, жубай болсун, дос болсун, кадырлуу инсан болсун, үй болсун, жумуш болсун, баарынан бир кыйынчылыкты көрөсүң. Кээде алардан жаман нерсе дагы чыгып калат. Ошондуктан жамандыктын отун жакшылыктын суусу менен өчүрсөң, ошол замат кутуласың. Ал эми жаралуу, бул өч алуу. Аллах Таала бул дүйнөнү эки карама каршы нерсе менен жаратууну каалады. Эки түрдүү, эки бөлүк. Эки көз караш, жакшы жаман, оңолгон, бузулган, булганыч, кайгы караңгыда ушулардын ичинен жакшысы, оңолгону, кубанычтуусу тазаланып бейишке кирет. Ал эми булардын ичинен жаманы, бузулганы, кайгысы топтолуп чыгып барып тозокко кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бул дүйнө каргышталган, анын ичиндегилер Аллахтан алыстаган нерселер дагы каргышталган. Бир гана Аллахты зикир кылуу жана ал сүйгөн нерселер, шарият көрсөткөн жолдо жүрүү жана пайдалуу иштер каргышталбаган. Табигый турмушта жашап, кыялдар менен жашаба. Үлгүлүү бол. Жашоо турмуш кандай болсо, ошондой кабыл кыл. Өз жаныңды турмуш курууга баш ийдир.
Сага мал дүйнө эч качан туура жолдош болуп бербейт жана жетишээрлик да болбойт. Анткени туура жолдош гана толук жетишээрлик дүйнөнүн иши эмес. Аялың да сен каалагандай толук жетишээрлик боло албайт. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: бир момун мусулман эркек момун мусулман аялынан жетишээрлик ыраазы болбойт. Эгер бир колк мүнөзүн жаман көрсө, башка мүнөзүнө ыраазы болот. Ошондуктан колдо бар нерсеге канааттануу керек, кечиримдүү болуу керек, жакшысын алып, жаманын таштоо керек. Кээ бир учурларда анча-мынча нерселерге көздү жууп койгон дагы жакшы. Мусибатка кабылгандардан жакшысың. Оң жагыңа жана сол жагыңа карап көр. Кайгырганды гана көрөсүңбү? Ар бир үйдө кайгырган бар, ар бир жүздө көз жаш бар, ар биринин өз арманы бар. Канчалагандар кайгы капада, канчалагандар сабыр кылууда, мусибат жалгыз эле сенде эмес. Сендеги мусибат башкалардыкына салыштырмалуу аз. Оорунун айынан төшөктө жылдап жаткан канчалаган оорулуулар бар. Түрмөдө канчалаган жылдардан бери күн көрбөй жаткандар бар. Көргөндөрү төрттө бал. Ер жетип чоңойгон кезде бир боорун жоготкон канчалаган ата-энелер бар. Канчалаган кайгы капалар, карыздарлар, оорулуулар жапа чеккендер бар. Буларга салыштырмалуу Кудайга ыраазы боло турган мезгил келди. Бул турмуш момундун түрмөсү жана кайгы капа экендигин билген. Турмуш эрте менен ичи толо заңгыраган сарай, кечинде ичи бош каңгыраган чөл. Бир карасаң эле баардык нерсе жайында, ден соолук жакшы, байлык толтура, бала чака көп. Анан эле арадан бат эле күндөр өтүп, кембагалчылык, өлүм, кайгы, оору. Биз аларды кандай жазалаганыбыз силерге маалым болду. Силерге мисалдар да келтирилди. Ысык кумда жаткан төө сыяктуу сен дагы турмуштун ысык суугуна чыдамдуу бол. Айланаңдагылардын мусибаттарына өзүңдүкүн салыштыр. Мурдагыларга да салыштыр. Ошондо сенин мусибатың алардыкына салыштырмалуу эч нерсе эмес экени билинет. Башкалардыкына караганда сеники жеңил экендигин түшүнөсүң. Ошондуктан Аллахтын сага берген ырайымына ыраазычылыгыңды билдир. Баарына ыраазы болуп, жоготконуңду Аллахка тапшырып кой. Башкалардан үлгү ал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан үлгү алсаң болот. Пайгамбарыбыздын башына ичеги карындарды тартышкан, эки бутуна чейин канга боешкон, беттерин көгала кылышкан, алыш беришти тыюу салып, акырында жалбырактарды жеп калган, Меккеден куулган, тишин сындырышкан. Булар аз келгенсип аялына зына кылган деп жала жабышкан. Бир жоготкондо 70 сахабасын жоготкон, уул балдары баары каза болгон, кыздарынын көпчүлүгү дагы каза болгон. Ачарчылыктан курсагына таш байлаган, сыйкырчы, бакшы, жинди жана калпчы деп жала жабышкан. Бирок кудурети күчтүү Аллах Таала булардын баарынан сактаган. Албетте ушундай чоң санаркоолор болот. Мындан артыгы болбосо керек. Закария алейхиссалам пайгамбарды өлтүрүлгөн. Яхья алейхиссалам пайгамбарды дагы союп салышкан. Муса алейхиссалам пайгамбарды дагы куугунтукка алышкан. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарды дагы от коргутушкан. Ал эми 4 халифат дагы ушундай сыноолорго кабылган. Умарды разиаллаху анхуну канга боешкон. Усман разиаллаху анхуга дагы кол салышып өлтүрүшкөн. Али разиаллаху анхуга дагы куру дооматтарды коюшкан, белгилүү аалымдарды камчы менен сабашкан, жакшыларды түрмөгө отургузушкан, күнөөсүздөргө кишен салышкан жана башка ушул сыяктуу толгон токой окуялар болгон. О момундар, силерге өзүңөрдөн мурунку элдердин машакаты жөнүндө мисалдарын билбей туруп, бейишке киребиз деп ойлодуңарбы? Аларга жакырдык ар түрдүү оорулар жеткен жана кооптуу коркунучтарга кабылтышкан. Намазга бекем бол. О ыйман келтиргендер, сабырдуулук жана намаз менен Аллахтан жардам сурагыла. Эгер күтпөгөн жерден коркунуч келсе, кайгы капа башыңа түшсө, ошол замат намазга тур. Эс акылың өзүңө келет, жаның эс алат. Албетте намаз Аллахтын каалоосу менен башка түшкөн кайгы капаларды кетиргенге кепил болот. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир иш таасир берсе, анда айтаар эле: "О Билал, азан айтсаң,
намаз менен мындан кутулалы деп. Намаз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көзүнүн кареги, бактысы жана кубаныч эле. Көрүнүктүү инсандардын өмүр баянын окуп көрсөм, эгер аларга бир сыгылуу же кайгыруу келсе, дароо ыкыластык менен намазга кайрылышат эле. Ошондо аларда күч-кубат жана жакшы сезимдер пайда болгон. Керек болсо согуш болуп, коркунуч туудуруп жаткан учурда да намаз парыздыгынан түшпөйт. Ошол учурда да окулат. Намаздын эң жакшысы кандай учурда болбосун чын жүрөктөн ыкылас менен берилип окугандык. Ошондо гана инсандын жүрөгү рахат алат. Азыркы жаштардын башына келген ар түрдүү фитна, бузукулук күчөп турган убакта мечит дегенди билүү жакшы. Мечитте чекеси саждага тийип, биринчиден Раббисинин ыраазычылыгына ээ болуп, напсини дагы ушундай фитна азаптардан куткарат. Анткени кийин кеч болуп калса, көз жаштар пайда бербейт. Ошондуктан намаздан башка жанды жай алдыра турган эч нерсе жок. Эң чоң жакшылыктардын бири, эгер көңүл бурсак, бизге парз кылынган 5 убак намаз, аны аткарсак, кылган кичине күнөөлөрүбүз кечирилет, Кудайдын алдында даражабыз көтөрүлөт, кайгы капаны кетирүүгө дагы жардам берет, көңүлүбүздү ыйманга толтуруп, ыраазычылыкта жашайбыз. Ал эми мечиттен оолак болуп намазды таштагандар кыйынчылыктан кыйынчылыкка, кайгыдан кайгыга өтө берет. Аларга бактысыздык болсун, Аллах алардын амалдарын текке кетирет. Сиздер Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын уруксааты менен басылган Айыт аль-Карнийдин Капаланба китебин угуп жатасыздар. Окуган Кипариса Сурахманова. Насаат китептин уландысы кийинки чыгарылышта.